Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда KG Group курулуш компаниясынан жакшы сунуштар бар. Тагыраак айтканда, Тынчтык турак жай, Тынчтык проспекти жана Түштүк магистраль көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан аянты 128 чарчы метр болгон 3 бөлмөлүү батир жана кеңселер соода аянттары сатылып жатат. Бардык суроолор боюнча төмөнкү номерларга кайрылсаңыздар болот. Анан дагы Чыңгыз Айтматов Орто турак жайынан сиздерге төлөө мөөнөтүн 30 айга бөлүп, 1 чарчы метрин 30 миң сомдон сатып, сиз дагы Чыңгыз Айтматов Ортосунан ордолуу болсун деген каалоо тилекменен KG курулуш компаниясы ушундай акцияларды өткөрүп жатат. Андыктан дал ушул суроолор пайда болгон болсо, номерларга кайрылсаңыздар болот. Ал эми азыр биз сиздер менен алгачкы коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Светлана Такырбашева Беловодскийдеги балдар психоневрологиялык социалдык стационардык мекеменин башчысы келип олтурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр сиз Беловодскийден түсүп бул жакка келип азыр Беловодскийден келдик. Таң эрте туруп ушинтип убактыңызды аябай келип бергениңизге чоң рахмат. Алгачкы эле сурообуз болсун. Сиздин мекеме менен KG Group курулуш компаниясынын байланышы эмнеде? Анан алгач качан кандай учурларда иштеш баштадыңар? Бул KG компания группасы менен биз иштешкенибизге 3 жыл болду. Көп эле болуптур. Көп эле болуп калды. Анын президенти Самидин Имамидинович Ташев өзүнүн командасы менен ошо биздин балдардын майрамы болот го, эл аралык. Международный день защиты детей. Ошого дайыма келип турушат бүт командасы менен. Жөн эле келбей, бизге эң зарыл болгон нерселерди алып келет. Жөн эле көп коноктор өздөрү билгенин алып келет. Көбү сурайт эмне керек деп. Самидин Имамидиновичтин эң жакшы жери биринчиден сурайт. 1 ай, 2 ай мурун сурап, тактап, эмне керек, эмнеден муктажсыңар деп. Анан кийин көп жардамдарды көрсөтөт. Биринчи келгенде ошо бизге абдан зарыл болуп жаткан производственный швейный машина керек болчу, ошо $1000 ошо машинаны алып келип, балдарга ар дайым келген сайын бүт командасын алып келет. Жаштардан турган команданы алып келип, замдары менен кошо. Алгач, мисалы, биринчи ирет кантип байланышып калдыңар? Алар өздөрү өздөрү чалып, алар да ошо телевизордон көрсө керек, массалык маалыматтардан окуса керек, социалдык түйүндөрдөн көрсө керек, өздөрү чалып, таанышып, анан кийин биринчи балдары келип көрүп, биздин интернаттын анда интернат болчубуз. Жагдайы менен, балдар менен таанышып, иштеген кызматчылар менен таанышып, сүйлөшүп, анан биз менен кеңешип, анан ошондон башталганда, анан биринчи июнда экинчи июнда келишет, алар да эмесе биринчи июнда да башка көп коноктор келет. Ошон үчүн алар экинчи июнда келип, балдарга чыныгы майрам уюштуруп беришет, шоу программа ала келишет. Бүгүн тосуп аласыңарбы демек? Ооба. Бүгүн 2-ноябрда. Бүгүн келишеби? 2-июнда. 2-июнда. Түшүнүктүү. Биз сиздин бул жакка келериңизди билгенбиз. Биз дагы бошолуп, дал ушул сиз жетектеген балдар үйүнө барып келдик. Анан кубандырган нерсеси аябаганда жашоого, балдар жашоосунда ыңгайлуу нерселердин баарын түзүп бериптирсиз. Бул аябаганда чоң жетишкендик деп айтсак болот. Анан сиздин оюңузча балдар баары бир баягы канчалык мүмкүнчүлүктү түзүп бербейли, балдарга баягы көңүл керек да. Анан биз барганда кадимкидей баягы балдар кучакташкысы келип, кубанып, ушундай бир эмоцияларды жаратты деп айтсак болот да. Анан кандай балдар сизге ушул келишет? Эми биздин аты айтып тургандай психоневрологиялык стационардык мекемеси, ошон үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Бизде азыр 214 бала камсыз болгон. Ал эми анын ичинде 80 бала ДЦП менен лежачий балдар деп коет, жаткан балдар, кыймылсыз ордунан тура албаган балдар, 40 бала эмгектеген балдар, 40 бала өтө терең акылынан кем балдар. Анан калган балдар симпицильный группа деп коет, өздөрүн тейлеген, басып жүрүшөт, ырдайт, бийлейт, колдору менен бир нерсе жасайт. Аларга кандай жардам көрсөтүлөт? Эми аларга биздин минималдык стандарт негизинде мамлекет тарабынан бекитилген 6 услуга көрсөтүлөт да, социалдык услуга көрсөтүлөт. Бул биринчи социально-медицинские услуги, социально-педагогические услуги, социально-санитарно-бытовые услуги, медицинские услуги,
социально-культурные услуги, социально-правовые услуги. Ошол 6 багыттан. Билишимче сабактарды дагы ошол жерде өзүндө Сөз жок. Ар бир сабактар группада. кандай өтөт? Кадимкидей элеби же башкача? Жок, биздин балдар эми өзүнүн оорусуна байланыштуу мурун ошо деги эле уюшулгандан баштап булар окутууга болбойт, булар окутууга ал жетпейт деп эсептелип келинген, бирок 4 жыл мурун мен ошо балдарым менен аябай сүйлөшүп, алар менен кошо жүрүп турасың, билесиң да, алардын өздөрүнүн каалоосу менен эксперимент кылып биринчи 7 баланы начальный программаны Министерство образованиядан, Соростон көп адамдар келип, атайын программа, специальный программа деп коет. Ошол программа менен окутуп көрдүк 1 жыл. Жакшы, Кудайга шүгүр, балдарым өздөштүрүп кетти. Андан кийин аларды көргөм, калган балдарыбызда акыл эси сакталган балдарыбыз да бар да, алар аз, бирок бар. Алар эже биз дагы окуйбуз, мама биз да окуйбуз, биз да деп уже 2 класс ачтык. Биздин штаттык эмеде расписанияда бирок алардын мугалимдердин акчасы төлөнбөйт, алар жок штатта. Аларды ошо благотворительный фонддор бирөөсүн SDI төлөп берет мугалимдин акчасын, бирөөсүн Uplift Ауфунд төлөйт. Биздин эмебиз менен былтыр Сокулуктагы реабилитационный центрде, анан Жалал Абадтагы психоневрологиялык мекемесинде дагы балдарды азыр окутуп жатышат. Андан кийин былтырдан бери еще биз разговорный английский языкта киргиздик балдарга, себеби чет мамлекеттен көп коноктор келет. Алар менен эркин сүйлөшсүн деп, Кудайга шүгүр, балдарым азыр ой жакшынакай болуп эле өздөштүрүп атышат. Эң сонун. Айтыңызчы, сиз баягы көп жылдан бери бул жакта бир тармакта иштеп келе жатасыз. Анан балдар эмнеден улам ушундай нерсеге кабылышат? Анан кандай учурлар менен ушундай балдарды алып каласыздар? Эми бул балдарды алыш үчүн бизде атайын ошо минималдык стандарттарда жазылган 14 пункттан барган турган эме бар, жолдомо бар. Эмне анализдер тапшырылат. Управление соцразвитиялардан акт обследования үй тиричилигинин эметкен актысы керек, изилдеген актысы, пособие алабы, албайбы, ушул сыяктуу госрегистрден справка барбы, баланын мүлкү жокпу. Анан эң негизгиси МСЭКтен өтүш керек, социалдык экспертизадан, медициналык экспертизадан. Айтайын дегеним, мисалы балдарды ата-энеси бар балдар дагы бар болуш керек сиздерде. Сурай дегеним, кандай ата-энелер таштап кетет дейм да ушул балдарды? Эми биздин балдар көбүнчө ушу үй шарттын жагынан начар. Андан кийин жалгыз бой энелердин балдары көбүнчө ошо эркектерге кичине таарынычым бар. Ошо үйлөдө ушундай бала төрөлүп калса таштап кетишет да, ошо аялдар, бакчылар өздөрү алышып, өздөрү кыйналып, андан башка да балдары болот. Айла жок, анан бизге өткөргөнгө муктаж болушат да. Себеби башка балдарын дагы багыш керек, иштеш керек. Оорукчан баланы караш үчүн үйдө отуруш керек. Сөз жок, ал кол бутту байлайт однозначно. Анан өзүң айткандай, биздин балдар ошон үчүн биз канчалык мээрим төгүп, канчалык шарттарды түзөбүз, колдон келишинче, ошо спонсорлордун жардамы менен. Себеби өкмөттөгү каражат аз, өзүңөр билесиңер. Зарплата, питание, медицина, бүт ошол содержаниянын баарын төлөгөнгө да чоң рахмат айтыш керек. Ошо ата-энелердин атынан да айтайын. Бюджеттин тартыштыгына карабай ушунча чоң мекемелерди кармап келе жатат, бирок калганындагы толтура муктаждыктар балдар үчүн муктаждыктары бар. Алардын баарын өкмөт каржылай албайт. Ошол учурда бизге вот спонсорлор көп жардам берет. Себеби аларга жанагындан лежачий дегиле балдардын баарына эле памперстер керек, порошоктор керек. Бизде кир деген күнү түнү жуулат даже майрамдарда. Анан ал балдар ошо мен айтайын деген окутабыз, билети шаарга ошо спонсорлор алып чыгат, ар кайсы жака барышат. Бирок эне атанын мээримин эч ким алмаштыра албайт экен. Мен өзүм ошо 9 жыл болду иштегениме 100% айта алам. Баары бир эне атасы, даже кеден кичине ичип келген аталар болсо дагы, бир жылда бир жолу келсе дагы ушунчалык сүйүнөт балдар. Ушунчалык жакшы көрүшөт. Мен кээде үйүнө жибергимде келбейт, себебим баягы келгенде балдар биз жакшынакай багабыз, жууп тазалайбыз, жакшынакай кийинтебиз. Анан үйүнөн келгенде баягы эми
жакшы акыбалда келбей да калат да, анан боорум, жүрөгүм ооруйт, мен дагы переживать этем. А жибербей коеюн десем, баланын ата энеси. ата энеси тескерисинче биз ушу ата энелер үйүнө алып кетсе экен деп ошого аракет кылышыбыз керек да. Ооба. Өзү мен келгенде 260 ашык бала бар болчу. Азыр ошо ата энелер менен иштеп, жанагындай ар кандай дома семейного типа деп ошолорго балдарыбызды бир нерсе үйрөтүп, алар алып кетип атат. Ошон үчүн санын кыскартып келатабыз. Азыр эң жакшы дагы бир кабар болду. Бул үйүндө отурган ата энелерге, балдар өздөрү баккан ата энелерге чөлөк пул төлөйт экен. Уже ал ишке кирди. Ошого абдан сүйүнүп атам. Ушул көп жардам берип дагы ата энелер алып кетет го балдарын үйүнө деп дагы айтам бир жолу. Ата энелер көп эле келеби негизи? Эми көп келет деп айта албайм. Бул эң оор маселе биздеги. Себеби көпчүлүгү мигранттар Россияда иштеп жүрүшөт, Казакстанда, Турцияга кеткендер да бар. Алар ошол шартына жараша келе албайт. Эми туугандары келет, алар өзүң деле билесиң, ар бирөөнүн өзүнүн оокаты бар, өзүнүн балдары бар. Бир жылда бир келгендер бар, 2-3 жылда бир келгендер бар. Дайыма майрамдарда, балдардын туулган күндөрүндө келип турган бир 20дан ашык ата энелер, тууган уруктары бар, бирок алар аз. 200 баладан 10% десек болот. А документтер боюнча 90% балдардын ата энеси, туугандары бар. Кандай учур болбосун, алдыңкы жылдары баары жакшы болот деп ишенебиз. Акыркы сурообузду кылалы, анда эфирибиз дагы аягына келип калыптыр. KG Group курулуш компаниясы менен 3 жылдан бери иштешип келатам дедиңиз. Кандай иш-чараларды аткардыңыз? Алдыда кандай иш-чаралар турат? Эми ушу KG группасына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чоң ыраазычылык билдирем. Өздөрүнө деле келген сайын бул Самидин Имабиновичтин бир өзгөчө жагы бар да. Аябай ыймандуу, анан Аллага, Кудайга ишенет. Элге окшоп кетип калбайт. Концерт бүткөндөн эле мага белек печкеттерин берип коюп, командасы менен киргизип мага айтат: "Эже, жакшы насаат сөздөрүңүздү айтып, баарын жүрөгүнө жеткизип, батаңызды бериңиз" дейт да. Ушул жагы бир өзгөчө адам. Мен ошон үчүн бул кишини сыйлайм. Жаш болсо дагы көп баардык сотрудниктер, балдарыбыз баарыбыз кадырлайбыз. Булардын иши да жакшы иш, элди үй жай менен камсыз кылуу дагы бир жакшы нерсе да. Ишинде ийгилик болсун, ден соолукта болсун. Алла таалам ушул группаны дайыма өнүктүрө берсин. Жаштары да жакшы. Биздин пландарыбыз эми Кудай буйруса деп турабыз. Ушу 1-декабрга чейин жаңы корпустун ачылышы болуп турат. Капитальный ремонтубуз да бүтөт. Ошого бир жаңы оформление керек. Мурдагы оформлениябыз колубуздан келишинче жасаган, бирок азыр жаңы бары жаркырап турса, мурдагы ал жарашпайт. Башкача дизайн кылып, башкача ошондой пландарыбыз бар. Ошого дагы биздин жана жакшы көргөн спонсорлорубуз ар дайым жардам берет го деген ойдобуз. Силерди күтөбүз ачылышка, келиңиздер. Туура айтасыз. Азыр сизди көрүп жаткан балким кайдыгер карабаган инсандар дагы сиз менен байланышат болуш керек, сөзсүз түрдө. Сиз келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Анда сиздерге да рахмат, силерге да чыгармачылык ийгиликтер. Дайыма элге кызмат кыла бериңиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирибизде бизде Светлана Такырбашева, Беловодскийдеги балдар психоневрологиялык социалдык стационардык мекеменин башчысы болду. Эфирибизди улантабыз, алдыңкы мүнөттөрдө дагы конокторубуз менен тааныштырабыз. Биз менен чогуу болуңуздар.